Бишкек шаарындагы желим чыгаруучу ишканадан бүгүн 7 ноябрда өрт чыкты. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашат. Алдын ала маалымат боюнча Курман Жандатка көчөсүндө жайгашкан желим чыгаруучу заводдон өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө жалпы 5 бөлүм, 1 автошаты, 1 суу ташуучу унаа, штаб жана 5 куткаруучу, 1 ыкчам топ тартылды. Азыркы учурда өрттү өчүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Кошумча маалыматты кийинчерээк беребиз дешет куткаруучулар. Бишкектин чет жакасында айланма жол менен Алмата көчөлөрүнүн кесилишинде маршрутка менен жеңил автоунаа кагышып, 2 адам көз жумду. Кайгылуу окуя бүгүн 7 ноябрда эртең менен болгон. Анда эл ташыган маршрутка менен Honda Odyssey кагышкан. Кырсык болгон жердин видеосу Telegram каналына жарыяланды. Анда көрүнүп тургандай, буз капталына жыгылып калган. Ал эми жеңил автоунаанын маңдайы талкаланып кеткен. Коомдук транспорт катышкан жол кырсыгынан 2 адам каза таап, 15 жүргүнчү жабыркаган. Учурда алардын аты жөнү такталууда. Жеринде кайгылуу милиция иштеп жатат деп айтылат маалыматта. Тартип сакчылар кырсыктын эмнеден келип чыкканын тактап жатканын кошумчалады. Эркин күрөш балбаны Ерназар Акматалиев 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө биринчилигинде чемпион болду. 70 кг салмакта күрөшкөн кыргыз балбаны финалдык беттешти армениялык Вазген Теванянды утуп алды. Кармаш 12 эсеби менен аяктады. Кыргызстандык спортчу Мырзаназар уулу Бекболот Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиондугунда күмүш медальга ээ болду. Түндүк электр энергиясын колдонууда кубаттуулукка чектөө киргизди. Бул тууралуу аталган ачык акционердик коомдун маалымат кызматынан кабарлады. Билдирүүгө ылайык, 1 фазалуу колдонуучуларга 5 киловаттык, ал эми 3 фазалууларга 10 киловаттык чектөө коюлду. Суу энергетикалык ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу үчүн жана жарыкты пайдалануудагы чектөөнү сактоо максатында 1 фазалуу колдонуучулардын эсептегичтерине 5, 3 фазалууларга 10 киловаттык чек коюлду деп жазылат маалыматта. Буга байланыштуу аталган мекеме жарандарды электр жабдууларын кубаттуулугун карап колдонууга жана үнөмдөөгө үндөгөн. Түндүк электр Бишкектеги, Чүйдөгү жана Таластагы абоненттерди тейлейт. Эттин баасы 80 сомго арзан. Бишкекте айыл чарба жарманкеси өтүп жатат. Бүгүн 7 ноябрда Бишкек шаарындагы Киев жана Исхак Разаков көчөлөрүнүн кесилишинде айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлиги жана Бишкек шаардык мэриясы тарабынан айыл чарба продукцияларынын жарманкеси өтүп жатат. Жарманкеге жергиликтүү дыйкандардын өндүргөн продукциялары сатыкка коюлган. Анда кышкы кыямдардан тарта сүт азыктарына чейин табууга болот. Продукциялардын баасы базар баасынан арзан. Мисалы эттин баасы базардагы баадан 80 сомго арзан. Жарманке кечки саат 18:00 чейин уланат. Кош жылдыздар Аваз Акимов менен Айдана Дека жаңы батирлүү болушту. Ал эми буга чейин жашап жаткан батирин үй бүлөлүк досу ырчы Илгиз Абдалиевке сатышты. Бул туурасында ырчы Айдана Дека айтып чыкты. Белгилүү болгондой, Аваз Акимов менен жубайы жаңы батир алышып, ага өргөсүнө көчүштү. Алар жаңы турак жайын ата-энесине сюрприз түрүндө айтышты. Тагыраагы түгөйлөр ата-энесине ресторанга барабыз деп жаңы үйүнө алып барышкан. Учурда үйдүн ичине эмеректер толук алына электигин Аваз Акимов белгиледи. Президент журналисттерди өлкөнүн аброюн көтөрүүгө чакырды. Президент Садыр Жапаров 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнүнө карата кыргызстандык журналисттерди куттуктады. Аламдашуу заманында журналисттердин коомду агартуудагы ролу чоң экенин белгилеген мамлекет башчысы коом турмушундагы окуяларды чагылдырууда маалымат каражаттарынын жоопкерчилиги да чоң экенин айтты. Кыргыз Республикасынын эл аралык коомчулукка таанытуу, аброюн көтөрүү, мамлекетибиздин жетишкендиктери менен ийгиликтерин дүйнө жүзүнө жеткирүүдө маалымат каражаттарынын өкүлдөрү бийик жоопкерчилик менен иш алып барат деген бекем ишеничтемин, деди Садыр Жапаров.
Кыргызстанда 7 ноябрда журналисттердин кесиптик майрамы, маалымат жана басма сөз күнү белгиленет. Бул дата кыргыз тилиндеги туңгуч Эркинтоо гезити 1924 дал ушул күндө жарык көргөнүнө байланыштуу негизделген. Айсулуу Тыныбекованын АКШда машыгып жаткан сүрөтү. Изабеков түшүндүрмө берди. Кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова машыгуусун АКШда улантып жатканын Facebook баракчасына жазып, сүрөтүн жүктөгөн. Алдыда дагы жеңиштерди багындыруу үчүн бүгүнкү күндө АКШда машыгуумду улантып жатам деп жазган спортчу кыз. Тыныбекованын машыктыруучусу Нурбек Изабеков Айсулуу АКШга эс алганы кеткенин айтып, спорттук жактан табында болуш үчүн ал жактан да машыгып турарын белгиледи. Бул жылдагы мелдештердин баары бүттү. Бүткөндөн кийин биз машыктыруучу катары бир айга эс алгыла деп айтабыз. Анткени ар бир спортчу психологиялык жактан эс алышы керек. Кайда барып, эмне кыларын өздөрү чечет. Бирок биз ар бирин кайда кеткенин көзөмөлдөп сурап турабыз. Айсулуу АКШга барды. Ал жакта спортчу, балбан тааныштары, мекендештер бар, деди Изабеков. Айсулуу Тыныбекова Осло шаарында өткөн дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынып, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону аталган. Ошондой эле Токио Олимпиадасынын күмүш медалынын ээси. Сарамжал бололу. Ош электр ачык акционердик коому калкка электр энергиясын үнөмдүү колдонуунун бир канча ыкмаларын сунуштаган ролик тартты. Анда ишкана абоненттерди электр кубатын сарамжалдуу пайдаланууга чакырган. Видео аталган ишкананын соц тармактагы баракчасына жайгаштырылган. Быйыл Токтогул суу сактагычына агып кирген суунун көлөмү төмөн болгонуна байланыштуу топтолгон кор жетишерлик эмес. Катал кыштан кыйналбай чыгып кетиш үчүн ар бирибиз өз салымыбызды кошуп, электр кубатын максаттуу жана сарамжалдуу пайдалануубуз абзел деп айтылган роликте. Андан сырткары үнөмдөө боюнча бир нече эрежени видео аркылуу көрсөтүп жана айтып беришкен. Эске салсак, быйыл бийлик жана Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы Токтогул суу сактагычындагы суунун топтолушуна байланышкан учурду эске алып, калк жана башка керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырууда. Өзбекстанда 24 октябрда болуп өткөн президенттик шайлоодон 80,12% добуш алып, утуп чыккан Шавкат Мирзоев салтанаттуу ант берип президенттик кызматка киришти. Бул тууралуу өзбек басылмалары жазып чыгышты. Өлкө башчынын инаугурация салтанатына парламенттин жогорку жана төмөнкү палаталарынын жана өкмөттүн мүчөлөрү катышкан. Мени кайрадан өлкө башчысы кылып шайлаган бардык мекендештериме чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем жана биздин эмгекчил, сабырдуу элибизге таазим кылам, деген өлкө президенти. Эске салсак, коңшу өлкөдөгү президенттик шайлоо 24 октябрда өткөрүлгөн. Ага шайлоочулардын 80,8% катышкан. Ал эми Шавкат Мирзоев жалпы шайлоочулардын 80,12% добушуна ээ болуп, жеңишке жеткен. Бишкекте каракчылык кылганга шектүү балдар колго төшүрүлдү. Алар көчөдөн бара жаткан өспүрүмдү отвертка менен коркутуп, буюмдарын тартып алган деп кабарлашат. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан. Белгилүү болгондой, Карактоо фактысы 3 ноябрда 7 апрель жана Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Анда 2004 жылы туулган өспүрүмгө аталган аймактан белгисиз адамдар күч колдонуп, отвертка менен коркутууга алып, iPhone 11 телефонун 50 000 сом, Casio кол саатын 3 000 сом жана сырткы кийимдерин тартып алышкан. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине 202 берене менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Тергөө иштеринин жүрүшүндө шектүү катары 1997 жылы туулган жана 2002 жылы туулган жарандар кармалды. Учурда шектүүлөрдүн мындан башка дагы кылмыш иштерине катыштыгы бар же жок экендигин аныктоо иштери жүргүзүлүп жатат, дешет мекемеден. Баткенде улайган адамдарга машыгуу тууралуу кеңеш беришти.
Баткен шаарындагы улайган жарандардын күндүзгү эс алуу борборунда жигердүү жашоо образын жайылтуу аталышында иш-чара өткөрүлдү. Анда улайган жарандарга туура тамактануу, дене көнүгүүлөрү менен машыгуу тууралуу кеңештер берилип, азык-түлүктөр көргөзмөсү уюштурулду деп билдирди аймактык кабарчы. Аталган борбор 2015 жылдан тарта иштеп келет. Борбордо карыялар китеп, гезит окуй турган бөлмө, сыналгы көрүүчү, машыгуучу зал жана башка эс алуучу шарттар түзүлгөн. Борбор акысыз кызмат көрсөтөт. Карыяларды коомдук иштерге активдүү катышуусуна көмөктөшүү максатында уюштурулган.